Так, саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Азаматсыздар, дароо кошулуу. Эң сонун келиңиздер. Анда эмесе сиздер менен көптөн күткөн жана көптөн даярданган, чоң, кандай десем, жакшы бир жыйынтыкты үмүт кылган практикумубузду баштайбыз. Даярсыздарбы? Маанайыбыз жакшыбы? Келиңиздер, эң эле алгач бизде баягы онлайн байланыш болуп жаткандыгына алгач байланышты текшеребиз. Келиңиздер, кандай угулуп көрүнүп жатам? Эгер жакшы болгон болсо, плюстарды басып коюңуздар. Кутман кеч. Барыңыздарга кутман кеч. Ассаламу алейкум. Байланышты текшеребиз. Жакшы угулуп жаткан болсом, баштайбыз анда. Бүгүн аябай сонун, пайдалуу, ушундай сиздердин бир жүрөгүңүздөргө жеткен, тийген, жүрөгүңүздөрдү ачкан эфир болот деп мен ишендирип кетейин башынан эле. Себеби дегенде, бүгүн мен бул практикумга аябай даярдандым. Себеби максатым сиздерди туура финансылык жолго салуу, туура финансылык багыт берүү, туура түшүнүк берүү. Бүгүнкү күндө акча маселесиндеги же биздин коомчулугубуздагы кыйынчылыктар, карыз, кредит деген нерселер, акчанын жетишпестиги эң бир глобалдуу көйгөйгө айланып турган мезгил. Ошондуктан келиңиздер, азаматсыздар, ушундай көпчүлүктүн арасынан мен окуйм, үйрөнөм деп ушул эфирге кошулуп атасыздар. Баарыңыздар менен. Так, плюстарды көрүп турам. Сонун. Демек бизде байланыш жакшы экен. Анда эмесе баштайбыз. Келиңиздер, ким кайсыл жактан кошулуп жатат? Себеби мен билем, сиздер жаңыдан менин баракчама келип катталдыңыздар. Жаңы аудитория, мындайча айтканда, азыр таанышабыз буюрса. Алгач мен сиздердин көпчүлүгүңүздөр кайсыл жактан экениңиздерди билгим келип турат. Ким кайсыл жактан кошулуп жаткан болсо, жазып кетиңиздер. Бизге аудиторияны анализ кылууга аябай жакшы жардам берет. Ким кайсыл жактан кошулуп жатат? Өзгөндөн, Кара Балта, Атбашы, Нарында, Кемин, Көлдөн, Аксыдан. Вау, мен Аксынын кызы болом. Так. Эң сонун. Плюстарды да көрүп турам. Сонун байланыш жакшы экен. Ош, Өзгөн, Бишкек, Дордой. Сонун. Көлдөн, Талас. Азаматсыздар, Бишкек. Өзүбүздүн эле Кыргызстандын жети бурчунан экен, жети дубандан, Сары Челектен. Сонун. Бишкек. Азаматсыздар. Так, Бишкек көбүрөөк экен, Сокулук. Молодцы. Бишкек, Манас шаары, молодцы. Так, биздин катарыбыз бир топко көбүп калды. Анда эмесе баштайбыз. Нарындан болом дейт, Ош, саламатсызбы? Мен Бишкек дейт, Баткен. Эң сонун. Караңыздар, кимибиз кайсы жактан болсок дагы, бүгүн бизди бириктирген ушул толкун, ушул саат, ушул себеп, ушул сабак, кыскасы. Демек, ушул саатта, ушул жерде бардыгыбыздын бир насибибиз бар. Ушул бизди бири-бирибизге насиптеш кылган, ушундай сонун мүмкүнчүлүктү түзүп берип жаткан, ушул нерсени насип кылып жаткан Аллахыбызга чексиз шүгүрлөрдү, мактоолорду билдирели дагы. Анда эмесе бисмиллах деп бүгүнкү атайын сиздер үчүн даярдалган сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз сиздер менен практикум, 3 күндүк акысыз практикумду баштаар алдында турабыз. Бүгүн биринчи күн, биринчи тема, финансылык базалык түшүндүрмө алабыз. Мен акчаны башкарам деп аталат. Ким акчасын башкарып жашагысы келет? Акча сиздерди башкарып эмес, акча сиздерге сүйлөп, сиздер акчаңыздарга карап иш кылып эмес, сиздер акчаны башкарып жашагысы келгендер плюс басып коюңуздар. Так, мен Өзгөндөн, Сусамырдан, Аламидин,
Стамбул бар экен. Алай, Нарын, молодцы, Ош шаары дейт. Мен көлдөн дейт. Базар Коргон, Манас, Өзгөн, Сузак, Ош, Майлы суу. Жетишпей калдым. Так, рахмат азаматсыздар. Келиңиздер. Бүгүнкү биздин биринчи практикум. Жөнөкөй вебинар, жөнөкөй мастер-класс, же болбосо жөнөкөй эле эфир эмес. Бул практикум көбүрөөк эсе практикадан турат. Бул жерде сиздер көбүнчө биринчи мээбиздеги практика, андан кийин жазма практикалар дагы болмокчу. Ошондуктан практикум канчалык практика кылсак финансыда ошончолук көбүрөөк результат бизге батыраак келет. Так, акчаны башкарып жашагым келет дегендер плюс басып жатасыздар. Сонун Москвадан да угуп жаткандар бар экен, бизге кошулуп жаткандар, Стамбулдан, Токтогулдан, молодцы, Турция бар экен еще, сонун. Абдан кубанычтамын. Бир убакта мен ушундай күндү, ушунчалык элге служение кылуу, ушул нерсени жеткирүү мен үчүн бир чоң максат болчу. Бүгүнкү күндө бул максатым орундалып, монтип элге кызмат кылып турган чагым. Так, ала бука. Анда бүгүн биз сиздер менен деги эле финансы, акча деген нерсеге эмне базалык түшүндүрмө алабыз. Албетте мен башында айтып кеткендей эле, сиздер жаңыдан келип көпчүлүгүңүздөр жаңы келип кошулдуңуздар мен жөнүндө. Балким баракчамдан гана жаңы көрүп, аздан маалымат алган болушуңуздар мүмкүн, балким такыр мен жөнүндө маалыматыңыздар жок болушу дагы мүмкүн. Ошондуктан мен кыскача өзүм жөнүндө айтып өтөм, сөзсүз түрдө. Себеби дегенде эмне үчүн сиздер мени угушуңуздар керек, жана мен канчалык деңгээлде сиздерге ушундай финансылык билим бергенге акым бар. Ошолор боюнча туура түшүнүк ала аласыздар. Бул финансыда мен 6 жылдык тажрыйбам бар. Бүгүнкү күндө дагы практикмин, дагы да изденүүдө. Бирок ошол жылдар арасында 2025 жылы Стамова финанс академиясын негиздедим. Бул академия жалаң айымдарды жана биздин жаш муундарды 9 жаштан баштап 15 жашка чейинки балдарды биз финансылык сабаттуулукка үйрөтүп жатабыз. Ушул академиям дал ушул айымдар үчүн жана биздин Кыргызстандын келечек муун үчүн кызмат кылып жатат. 12 миңден ашык айымга ушул күнгө чейин финансылык сабаттуулукту окутуп үйрөтө алдым. Өзүм финансыга карыз абалында келгем. Азыркы учурда акционер, ийгиликтүү инвестор. Адал инвестициянын 10го жакын түрүн азыркы учурда жасап жатамын жана ай сайын пассивдүү кирешелерди алып келем. 300 плюс, это значит 300дөн көп айымдарды мен инвестор кыла алдым. Ошол акчасын туура башкарганды үйрөтө алдым, финансылык сабаттуулукту үйрөтө алдым, тапкан акчалары менен туура системдүү жашаганды үйрөтө алдым. Ошонун негизинде бүгүн 300дөн ашык инвестор өстүрүп, бүгүнкү күндө акчага эркин жашоодо жашап жатышат. Алды 3 квартира алып, инвестициянын 4-5 түрүн жасап жатышат учурда. Атайын айымдар үчүн миллионер айымдар клубун негиздедим. Бул жакта азыр 100дөн ашык, бул жакта 100гө жакын деп жазылган, бирок 100дөн аштык биз. Бүгүнкү күндө 100дөн аштык, 100дөн ашык айымды мен азыр алгачкы миллиондук капиталга, миллионго жетелеп жаткан учурум. Ошондой эле өзүмдүн автордук блокнотумду иштеп чыктым. Именно акчаны башкаруу боюнча кантип биз колубузга келген акчаны башкара алабыз, кантип биз акчадан система кура алабыз жана ошол системанын негизинде биз кантип финансылык эркиндикке жете алабыз деген сиздерге иштөөчү, жардам берүүчү финансылык блокнот. Дал ошол блокнотту мен иштеп чыктым. Ошондой эле мен өзүм гана эмес, балдарымды кошо инвестор кылып, бүгүнкү күндө жаш муун келечекке жана ошондой эле өзүмдүн атыман айымдарга үлгү, мындай жол көрсөтүүчү болуп жаткан учурубуз. Ар бир баламын, 4 баланын энесимин, ар бир баламын өздөрүнүн аттарына счетторду, инвестициялык счетторду ачып, инвестиция боюнча түшүнүктөрдү берип, аз-аздан эле, бирок булар эми жаш эми бизге салыштырмалуу жашта, кичинекей бала булар. Эң чоңум эле 14 жашта быйыл, андан кийинки 11 жаш, 8 жаш и 3 жаш.
аз-аздан чогултуу менен азыр булар баягы чоң акча максат эмес булар үчүн. Менин деле максатым балдарымдын үстүнөн чоң акча таап иштөө эмес, балдарымды финансылык туура адатка үйрөтүү. Акча аз-аздан акча чогултуп, адатты калыптандырып койсом, эртең буюрса өз алдынча чоң жашоого келгенде акчага башкарылбай, акчаны башкарып жашайт деген. Бирок, урматтуу айымдар, мен бул деңгээлге, ушундай клуб негиздегенге, ушундай финансылык академия ачканга, ушундай блокнот иштеп чыкканга бир күндө эле келип калган жокмун. Буга чейин менин жолум башында айтып кеткендей карыздан башталды. Мен именно карыз болуп калган үчүн өзүм билбеген деңгээлде, өзүм байкабайымдай, даже түшүнбөй калган деңгээлде карыз болуп калганмын. Ал менин билимсиздигим жана мындай жаштык кылдымбы билбейм. Бирок көбүрөөк эсек, эгер азыр анализ кыла турган болсом, мындай тез байып кетүүгө азгырылганым болду да. Ошентип чоң сумма карыз болуп калдым. Бул менин жолум 2017-18 жылдар болчу. Башымда 890 000 сом карыз, бирок мындай эч ким билбейт болчу. Даже жолдошум, даже кайнене, кайнатам, өзүмдүн бир тууган ата-энемди аябайт болчум, тигилердин кайненемди аябайт болчум. Карыган кишилер, там давлениясы көтөрүлбөсүн, жолдошум менен эми мамилени бузугум келбейт болчу. Бир чети коркот элем, бир чети үй бүлөмдү жоготуп алам деп, бир чети намыстанат болчум. Кыскасы, бир туугандарымды аябайт болчум. Тоже мен сыяктуу эми алар дагы үй бүлө күтүп, мындай бутка туруп аткан маалда тоже жүк болгум келген жок. Кыскасы, мен карыз менен өзүм эле күрөшүп баштадым. Эч ким билбейт, тапканым карызга берем, акчаны башкара албайм. Ушундай кезде калп эле сырттан күлүп, бирок ичимен ыйлап, кыйналып жашап жүргөн жылдар болчу. Балдарым болсо кичинекей, вроде бы бала багып үйдө отура бере тургандай эле, бирок кайсы маалда ошол мынтип карыз болуп калганымы кыска эле убакытта тез эле ушундай чоң сумма карыз пайда болгон да. Көрсө, мен азыр ошентип чечмелеп, азыр ошондой анализ кылам. Бул карыз мени өстүрүү үчүн, ойготуш үчүн келген экен окшойт депчи. Карыз мени чындыгында сабаттуулукка алып келди. Мен карыз болбогондо чындап изденбейт болчум. Билим алайын деп алдыга умтулбайт болчум. Мен ойлойт элем, значит, мен бир нерсени туура эмес кылып атам да. Почему? Потому что мен көп акча көп акча тапканым көбөйө берди, бирок баягы эле көйгөй тура берди да мендечи. Жетпейт. Все равно жетпейт. Канча тапсам деле жетпейт. Анысы аз келгенсип еще карыз болуп калып атпаймынбы? Анда мен, значит, точно эле бир нерсени туура эмес кылып атам да деп өзүмдү салыштырам, ар кимге салыштырам. Таба албайм да өзүм. Бирок качан билим алып баштаганда, анан мен өзүмдүн катамды көрө баштадым. Билим алганга чейин мага эч нерсе көрүнбөдү, как будто я идеальная, мен баарын туура кылып аткандай эле сезим боло берди. Эгерде кичине кыйналсам, может, дагы налып коем. Кудайым, эмнеге кайсы кылган күнөөм үчүн мени жазалап атасың деген сыяктуучу. Карыздан чыгуу үчүн албетте мындай өсүү үчүн, карыздан чыгуу, өзгөрөйүн, жашоону өзгөртөйүн өтө кыйын. Аял киши билбейм, бардык эле возрастта дейм, негизи эле ошентип маскада жашоо өтө кыйын да, мындай сыртыңан күлүп калп элечи, анан ичиңен бирок эч кимге айтпай, сыр бербей, ичиңде кыйналып да. Барбы араңыздарда ушундай карыз менен учурда возможно кыйналып аткандар или акча жетишпестигинен үй бүлөдөгү мындай түшүнбөстүктөр, ушул сыяктуу. Анан биринчи жолу Бишкекке тренингке бардым, изденип ар түрдүү, ар тараптуу билимдерди алып баштадым. Бул ошол мен алгачкы жолу Бишкекке тренингке барган күнүм. Мындай бир аз сүрөткө түшкөн уялып. Билим алганча иштеп, карыздарымды жаап баштадым. Акча табам, карызга берем, билимге жумшайм, бир аз акча табам, ошентип анан калп эле жалганчы болуп кеткенмин. Жолдошум тапкан акчаң гана еще андан сурап, кээде аныкын киргизип жүрөм, ушул сыяктуу. Алдайм аны, болбой калды, минтип калды, айлык кармап калды, кечиктирип берип калды, анан бир нерсеге төлөп койдум, анан да бирдеке деп эле. Кыскасы, ата-энем бир нерселерди алып берип койсо мага, мен болсо калп эле ошолорду өзүм сатып алдым деп, акчаны мен только карызга төлөп, кыскасы ушундай бирок ошол
жашоо маскадагы жашоо болуп атат да. Мен мындай чындап мындай ичимдеги нерсе менен жашабай эле бир күн чарчадым кадимкидей. Билим алган сайын бирок уже жолум көрүнө баштады, өзүм каталарым көрүнө баштады. Эң алгач ошол Best-Way Elite бул кооператив болчу, ошол компанияда недвижимость боюнча консультант болуп иштеп калдым. Ал жактан финансовый консульт өздөрүнүн чакан ошол компаниянын ичиндеги билимди алып, финансылык консультант деген сертификат алып чыктым. Билим алууну эч токтотподум. Алган сайын мага кызыктуу болуп атты. Акчаны эсептөө, анан чогултуу, андан кийин баягы башкаруу, анан система десе, мен алган сайын түшүнүп аттым, что Кыргызстанда бул билим жок, что Кыргызстанда мындай сабаттуулук бизде эч жерде үйрөтүлбөгөнүн түшүнүп жаттым. Мага да ушунчалык кайра кызыктуу болот. Өзүмдөгү результатты көргөн соң мен каждый раз акчаны бөлүштүрүп баштадым, уже чогултуп баштадым. Карыздарыман үзүп, аздан берип болсо да, зато карыз азайып баратат. Көрүп, значит, мен билбеген, мен кылбаган нерсе ушул экен, билим экен да. Анан Сайдмурат Давлатовдун бардык чыгарылышта китептерин сатып алдым. Москвага барып Петр Осиповдун өзүнөн трансформациялык 3 күндүк сабак алып келдим. Ошол жакта менин именно мышлением өзгөрдү, мындай толук трансформация болдум деп айта алам. Андан кийин Максим Темченкодан онлайн сабактарын окудум. Я помню, даже анча-мынча сабактарга жалган сүйлөп 4 күнүмө кеткен киши болуп, ушинтип сабактарга барып жүргөнүмчү. Баламды көтөрүп алып, мен азыр тренингтерди өтүп атканда Ошто, Бишкекте балдарын көтөрүп келгендерди көрүп, деп өзүмдү көрүп коем да. Мен деле ошо бир жылдар ушинтип жүргөнмүн да. Значит, бир күн келет, бул айым деле акчаны башкарып жашап калат депчи. Өзүмдүн башымдан өткөн тажрыйбамды башкаларга да бөлүшө баштадым. Эң алгачкы эфирим ушул Баршынай Кадырбековна менен болгон. Аны менен баягы совместный акча боюнча эфирлерди өткөнбүз айымдарга. Ошентип мен онлайнда жолум башталып калды. Андан сырткары баягы сүйлөө чеберчилиги, ораторский искусство боюнча билим керек болуп, ал билимди дагы алдым. Башка эксперттер менен дагы акча боюнча эфирлерди өтө баштадым. Ошентип билимдин артынан билим алып отуруп, андан кийин Канкей Батырованын дагы бизнес школасынан дагы билим алдым. Карыздарыман кутулуп, өзүм офис арендага алып, финансы боюнча консультация берип иштедим 1 жыл бою. Өзүм эле офис снимать этип алып, эми ал маалда мынчалык онлайн өнүккөн эмес болчу да. Онлайнга акыры чыга баштадым. Анан жаңы билимдер, онлайнга ылайыктуу билимдер, уже тоже башка деңгээл, дагы башка билимдерди алып баштадым да. Бул сүрөттөрдү мен атайын ошол сиздерге мындай кичине дой после эме берсин деп көрсөтүп атам да. Бул менин алгачкы саякатым жана алгачкы менин окуучуларым Ош шаарында. Азыр бул эжелердин арасынан бирөөсү уже акчаны башкарып, кадимкидей менин кол астымда, менин кураторум болуп, кадимкидей эле мен кандай консультация берсем, кандай кеңеш берсем, кандай разбор кылсам, ошонун баарын жасап, потому что өзү ушул менин окуучуларым, өзү ошол мен аркаман өсүп келаткандардын арасынан ошол кураторлукка тандап алып, бүгүнкү күндө куратор болуп иштеп жатат. Айсем эже, буюрса курстарга келип калсаңыздар, таанышып аласыздар. Биринчи саякатым жана менин биринчи окуучуларым. Албетте окуучулар деп калдык, эми акчаны башкарганга чейинки мен жана азыр акчаны башкарып жашап жаткан мен салыштырып көрсөңүздөр болот. Эми бул жаштык кез, бир аз убакыт өткөн дешиңиздер мүмкүн. Жок, бирок бул Асылгүлдүн ичинде өтө эле муң, кайгы, эмне үчүн, качан деген суроолор болчу. Эмнеге, почему деген. Бунда уже толук уверенность, уже акчаны башкарган адамда баягы ички дух бийик болот да. Акчасы бар адам менен жок адамда кадимкидей энергия айырмачылык өтө чоң болот. Так, бул менин жетишкендиктерим. Албетте окуучуларымдыкында бир аз айта кетейин. Менин курстарымда окуп, мен мисалы ар тараптан билим алдым, ар кандай билимдерди алдым.
Бирок мен ошолордун баарын бириктирип туруп, биздин коомчулукка ылайыкташтырып, кыргызчалатып, жалпакташтырып туруп, еще өзүмдүн үстүмөн аны иштеп көрүп, жанагы методика жаратып туруп, андан кийин бүгүнкү күндө башка айымдарга берип иштеп жаткан кезим да. И акчаны башкаруучу система, мындайча айтканда финансылык сабаттуулукту толук үйрөнгөн айымдар бүгүнкү күндө уже инвестор болуп, инвестицияларды жасап, счетторду ачып, алтындарды алып, акчаларды чогултуп, валютный мындай долларовый твердый валютанын акчаларын чогултушуп, өздөрүнүн келечектерине дагы счет ачып, уже акчаны башкарып жашаганда бул мындай жашоого уже башкача карап калат да. Ошондой эле кыялындагы машиналарды алып жаткан, биздин ол куйма акчаны көбөйтүүчү инвестициялык инструмент алтындарды алып жаткан окуучуларым, ошондой эле үйлөрдү алып жатат. Бизде эми көпчүлүгүбүздүн эле биринчи эле базовый потребность үй жана машина да. Ошол нерселерди көрдүңүздөрбү? Бул акчаны башкаруу дегенде кандай? Көп акча болсо анан алып алам деп ойлошуңуздар мүмкүн да. Мисалы, акча болсо, акчам көбөйсө, анан мен аны деле алып алам, буну деле алып алам депчи. Бирок эгерде сиздерде акчаны башкара турган система жок болсо, алып алышыңыздар мүмкүн, бирок алгандан кийинки жашоо кайра эле акча жок жашоо болуп келет. Ошондуктан дайыма акчалуу жашоо бул бир гана система менен, финансылык сабаттуулук менен. Бүгүн биз ошол нерсеге жалпы базовый түшүнүк алабыз. И ошол аз эле акча табуу менен, бирок башкаруунун жардамында алтын алып атат, үй алып атышат. Мындай, мисалы, кот курулуш компаниясынан үй алуучу ошончо окуучуларым. Машиналарын алып жатышат, инвестицияларды жасап, карыздарынан кутулуп жатышат. Эми сиздерге суроо. Ким дагы ушундай результаттарды каалайт? Ким дагы ушундай результаттарды каалайт? Плюс басып коюңуздар, эгер менин деле колуман келет, мен деле өзүмөн результат чыгарам, мен деле акчаны башкара алам дей турган болсоңуздар, анда бүгүн биз ушул дал акчаны башкаруу боюнча сүйлөшөбүз. Сонун алдыда бизде жарым саат убактыбыз бар. Андыктан келиңиздер, темага киребиз. Кыскача мен жөнүндө ушул. Ош шаарында Кара Суу районунда турам. Кайнене кайнатанын колунда эң кичинекей келин, 4 баланын энеси. Ошол эле убакта өзүн өнүктүргөн, бүгүнкү күндө ушундай финансылык айымдарга туура багыт билим берген финансылык эксперт, тренер, коуч, мотиватор деп койсом да болот. Сиздердин алдыңыздарда сиздерге дагы да билим берейин деп яки практикум уюштуруп, ошол практикумдун алгачкы күнүндө сиздер менен отурабыз. Плюс басып коебуз, эгер ким мен акчаны башкарганды мен дагы үйрөнгүм келет, мен дагы ушундай результаттарды жасагым келет деген болсоңуздар, плюс басыңыздар. Так, мен дагы дейт, молодцы, плюстарды көрүп баштадым, сонун. Эми караңыздар, финансылык базалык түшүндүрмө. Биринчи биз финансылык негиздери, мындайча айтканда, финанс өзү эмнелерден турат? Дал ошол нерселерге кыскача маалымат алып, түшүнүк алып алалы. Так, мен дагы Кара Сууданмын дейт, сонун. Мен кече күнү, кайсы күнү ошол Кара Суунун банктардын алдынан сторис чыгарсам, сиз Кара Суудансызбы деп таң калган окуучулар болушту. Бишкектен деп ойлопмун депчи. Кара Сууданмын. Так, үйрөнгүм келет дейт, плюстарды көрүп турам, сонун. Караңыздар, эми биринчи эле финансыда бул бизге келген киреше менен биздин финансыбыз өлчөнөт, же болбосо аныкталат. Кирешеңиздер такыр болбосо, андай баягы сиз кирешесиз эле финансылык эркиндикке чыгып алам, же кирешесиз эле акчаны башкарып алам десеңиз, жанагы столдун 4 буту бар болсо, сиз бир буту жок столго эле отурам деп кыйналып аткандай да. Бир буту финансынын бул киреше. Так. Колго түшкөн бардык акча, колуңуздарга келип түшкөн бардык акча, айлык болобу, бизнестен келип түшкөн акча болобу, пенсиядан болобу, жана башка кошумча кандайдыр бир иштерди, сатууларды жасап коюшуңуздар мүмкүн, Кыскасы, сиздердин колуңуздарга келип түшкөн акчанын бардыгы бул эмне? Киреше деп аталат. Так, киреше. Бул киреше биздеги, эмне дедим, финансыдагы
негизги бир тарабы. Сөзсүз түрдө каралчу, мындай бир балансты кармоочу бир тарабы. Экинчи тарабы бул чыгаша. Чыгаша. Бул күнүмдүк же айлык сараптоолор, тамак аш, жол кире, үй, чыгым. Эми киреше менен чыгашанын экөөнүн ортосунда же болбосо экөөнүн айырмачылыгында өздүк теңдик балансы бар. Ким ошол балансты эле кармай турган болсо, биздин көпчүлүгүбүздүн катачылыгыбыз же болбосо көйгөйүбүз ошондо баланс кармай албайбыз да. Канча киреше тапсак, ошончо чыгаша кылабыз. А негизинде чыгаша канча болуш керек жана киреше канча болуш керек, бул өзүнчө бир тема да. Мындайча айтканда, тоже үйрөнө турган кандайдыр бир навык. Буну дагы үйрөнүшүбүз керек. Себеби ал үчүн бизге эмне керек? Эсеп учет керек. Эсеп учет. Эсеп учетсуз, мисалы сизге канча акча келип жатканы жана сизден канча акча каяка чыгып жатканын так билмей сайын финансыда, анда финансыны башкаруу бул өтө кыйын. Өтө кыйын. Тамак ашка, жол киреге, коммуналдык төлөмдөр, үйдүн жана башка чыгымдары, той топурга кошмойлор, шерине, касса сыяктуу нерселер, балдарыңыздардын расходтору, окуу төлөмдөрү, кыскасы ушулардын баардыгы жашоодо чыгаша болуп саналат. Эми караңыздар. Чыгаша бул мындайча айтканда бүтпөс тема. Адам баласынын жашоосунда чыгаша эч качан токтобойт, а бирок киреше токтоп калышы мүмкүн. Туурабы? Киреше дайыма болбошу мүмкүн. Сиз мисалы иштебесеңиз, жумушсуз болсоңуз, декретте болсоңуз дагы, мисалы биз айымдар көбүнчө декретте болуп калабыз. Декретте болсок, же жумушсуз калсак, же иштебей турган болсок, же жолдошубуз иштетпей турган болсо, айла жок, бизде киреше жок. Бирок чыгаша биздин кирешебиз барбы, жок экенине карабайт да. Чыгаша бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе. Демек, ошол чыгашага карап туруп биз киреше курушубуз керек. Ким түшүндү? Эфир сакталбайт. Көрдүңүзбү? Демек, эртең эфирдин уландуусу болот. Эртең мындан да кызыктуу тема болот. Экинчи күн биз уже карыз темасына киребиз, үчүнчү күнү уже биз инвестиция көбөйтүү боюнча темаларга киребиз. Андыктан чыгаша эч качан токтобойт, азайбайт же болбосо бүтпөйт. Дайыма чыгым боло берет. Карысаңыз деле, аял болсоңуз деле, эркек болсоңуз, шаарга барсаңыз деле, айылга келсеңиз деле, башка бир жактарга көчүп кетсеңиз деле, сурамдуу эмне? Чыгым боло берет. А вот киреше чыгашачалык туруктуу болбойт көпчүлүктө. Ошон үчүн бизде эмне болот? Дисбаланс пайда болот. Так. Биз сиздер менен ошол киреше менен чыгашаны баланста кармоону үйрөнүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө бул боюнча да темага кайтып келебиз. Андан кийин бюджет. Бюджет деген эмне? Киреше менен чыгашаны тең салмактап башкаруу планы. Мынакей көрдүңүздөрбү? Эгерде бизде, мисалы, үй бүлөлүк бюджет же болбосо үй бүлөдө возможно түрдүү үй бүлөлөр бар да, мен көп айымдар менен иштешип, айрыкча мындай сүйлөшүүлөрдө, тапшырмаларын кабыл алууда, же разборлордо, консультацияларда байкап калам. Кээ бир үй бүлөлөрдө ортодо ачык бюджет, аял эркек ортого бюджет, бир бюджет каралган да. Кээ бир үй бүлөлөрдө аялыныкы өзүнчө, ал өзүнчө өзүн тапкан менен өзү, жолдошу өзүн тапкан менен өзү. Ортодо бирок сен аны мен муну төлө деп бөлүштүрүп алышат, же бөлүштүрбөй деле аял өзүн тапкан өзүнө сарптап жүрө берет, эркек үйдүн муктаждыктарын жаба берет. Ушул сыяктуу ар кандай да. Кандай болбосун, бюджет болуш керек. Киреше менен чыгаша бар жерде сөзсүз түрдө аялсызбы, эркексизби, үй бүлөлүүсүзбү, үй бүлөлүү эмес, бойдоксузбу айырмасы жок, бюджетиңиз болуш керек. Бюджет сиз ошол киреше менен чыгашаны тең салмактап башкаруу планы. Сиз алдын ала бюджет түзүшүңүз керек. Мисалы, бул айда мага канча эмне керек, эмнеге канча акча керек. Бул айда мисалы коноктошо турган планыңыз бар болсо, же туулган күнүңүз боло турган болсо, же башка кандайдыр бир төлөмдөрүңүз, же жаңы бир сатып алуу пландарыңыз бар болсо, ошого ылайыктуу бюджет түзүп чыгышыңыз керек. Үй бүлөлүк бюджет же болбосо өздүк бюджет деп коет.
өзүңүздөрдүн жеке бюджетиңиздер болуш керек. Дал ошол сиздер түзгөн бюджетке карата анан киреше менен чыгашаны тең салмактап, жанагы мен айткан баланста кармоо ушул бюджеттен көз каранды. Көпчүлүгү бюджет түзбөйт, билбейт сага канча акча керек, айына мисалы эмне муктаждыктарың бар, канча акча менен жашай аласың, сен билбейм, канча болсо ошончо жакшы, көп болгону жакшы да дейт. Так, комментарийди өчүрүп койдум, мен ошону өчүрбөй калыптын. Комментарийди өчүрүп койдум. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бизге ошол финансылык базалык түшүн, биз биринчи базовый түшүнүктү алып алгандан кийин ошол биринчи базовый жанагы потребностьтарды, муктаждыктарды жабуу үчүн биз биринчи эмнелерди жасашыбыз керек? Кирешелүү болушубуз керек жана чыгашанын экөөнүн, чыгаш айттым, ал дайыма болчу нерсе. Тирүү жанспыз, значит сөзсүз чыгым болот. Чыгымсыз никак. Баягы чыгаша чыкмайын, киреше кирбейт деген сөз бекерден эмес да. Андан кийин бюджет. Көпчүлүктүн кирешеси бар, чыгашасы бар, бирок бюджети жок болгон үчүн киреше менен чыгашаны тең салмакта, баланста кармай албайт. Билбейт канча келип жатканын, же канча кирешеси бар экенин, же чыгашасынын канча экенин билбейт. Возможно, кирешени билиши мүмкүн, может бир эле жумушта, бир эле айлыкта иштесе, айлыгы мынча деп билиши мүмкүн, бирок чыгашасы, чыгымы канча экенин билбейт. Чыгымдарын примерно ошончо да, мынча да деп анан баягы жазбаган үчүн, эсеп учет жүргүзбөгөн үчүн чыгашасы менен кирешеси барабар экенин, же тапканынан дагы чыгашасы, чачканы көп экенин дагы байкабай жашап жүрө берет. Ошентип эмне бул баягы бюджет түзүлбөгөн бюджеттен улам келип чыгат. Андан кийинкиси сактык, же болбосо накопление, орусча айтканда. Накопление бул акчанын белгилүү бир бөлүгүн сактап чогултуу. Мисалы, сиз финансылык ушундай бир успешный жашоодо жашайм, финансылык эркин жашоодо жашайм десеңиздер, анда сиздердин ушул ар бири сиздерде болуш керек. Бирок ар бири өз нугунда болуш керек да. Например, бюджет бир айга болуш керек, бир жылга болуш керек да, алдыга, бир күнгө, бир айга, бир жылга. Чыгым тоже чектелген болуш керек. Сиздин тапкан акчаңызга карата чектелген болуш керек. Сиздин бюджетиңизге жараша болуш керек. Киреше дайыма көбөйүп өсүп туруучу болуш керек. Андан кийин сактык. Көпчүлүктүн дагы катасы ушул, менде дагы ушул ката болгон. Сактык жок болчу. Бар тапкан акчамдын баарын коротот элем. До конца коротот элем. До нуля прям дагы таап алам да дейт элем. Как будто мындай, кандай десем, акчанын коротпостон ашырып калсам, бирөө мени уруша тургандай коротот элем. Эч кандай сактык жок эле. Убакыт өткөндөн кийин дайыма эле акчасы жок калып кала берет элем. Дайыма вечно акча жок болуп кала берет, акчасы жок калып кала берем. Еще карыз болуп калам ансыз келгенсип. Себеби сактык жок, накопление жок, чогултуу жок. Акчанын белгилүү, мисалы, канча акча тапсаңыздар деле, кандайдыр бир белгилүү бир пайызын, же болбосо бөлүгүн, какой-то часть обязательно сактыкка коюу. Себеби жанагы башында айткандай, чыгым дайыма боло берет, а вот киреше мындай не гарантированный нерсе да. Кирешесиз, возможно, ден соолукка байланыштуу ишке барбай калышыңыз мүмкүн. Вдруг ишиңиз жоголуп кетиши мүмкүн. Ар кандай ситуация болот да. Ден соолук позволять этпей калышы мүмкүн, же просто так иштегиңиз келбей калышы мүмкүн. Ошондой ситуацияда сизди сактай турган бул ваше накопление, сиздин сактыгыңыз. Именно сактык жок үчүн адамдар көбүнчө карызга барып калышат. Сактык жок үчүн дайыма акчага зарылып калышат. Анан жокчулук, акча жок момент менен акча бар моменттеги кабыл алынган чечимдер эки башка уровеньде болуп калат да. Ошон үчүн көбүнчө акчасы барлар ойлонбой, шашпай, тандап, выбор болот. Акчасы бар адамда всегда тандоо болот. Ал дайыма тандай алат, потому что акчасы бар, ага уже тандоо укук келет. Тандай алат, шашпай, себеби акчасы бар. Акчасы жок адам, акчасы жоктун айынан айла жок бир нерсеге макул болгонго туура келет. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондуктан сөзсүз түрдө бизде сактык керек.
Бул дагы финансылык базовый финансынын базалык бир бөлүгү. Эгерде ушулардын кайсыдыр бири сиздерде жок болсо, значит сиз жанагы эле столдун бир буту жок акча аткан стол сыяктуу. Так, андан кийинкиси карыз. Карыз десе эле, мындай кээ бир адамдар ушундай түшүнүктүү болушат. Карызды как отдельная тема катары карашат да, мындай финансыдан алыс карашат. А негизи карыз бул эми убактылуу алынган акча кийин кайтаруу милдети менен. Бул болгону финансылык минус абал. Адамдын минус абалы, минус состояние, минусовое состояние. Эми убактылуу да. Мисалы, кредит алсаңыздар деле 1 жылдык бөлүп төлөк аласыздар, же 2 жылдык, же 3 жылдык. Бул убактылуу да, өмүр бойлук нерсе эмес. Бирок өмүр бою карыз болуп келаткандар да бар экен. Мен практикамдан да өтүп жатат. 5 жылдан бери, 10 жылдан бери, 7 жылдан бери, 8 жылдан бери карыз менен күрөшүп келатам. Уже мен үчүн мындай. Албетте нормага айланып калат. Узак жылдар карыз боло берсеңиздер, уже нормага кирип калат да. Ушинтип жашаш нормально экен деп, уже денеңиз, жүрөгүңүз, акылыңыз, мээңиз баардыгы ошого ынанып калат. А бирок бул карыз, буну сиздер убактылуу нерсе катары карашыңыздар керек. Убактылуу болгону минус абал. Мындай өмүр бойлукка эмес, түбөлүккө эмес. Бирок карыз дагы финансылык жашоодо карыз дагы болушу мүмкүн. Сиз сырттан бирөөгө карыз болбосоңуз дагы, бирок өзүңүздүн акчаңызды өзүңүз башкарып аткан учурда дагы өзүңүзгө өзүңүз карыз болуп калган учурда болуп калышы мүмкүн. Айлыгыңызды албай, мисалы, өзүңүз менен баягы сактыктан может акча алып иштетип баштасаңыз, это тоже өзүңүзгө болгон карыз болуп калат. Демек, мындай абал дагы финансыда болушу мүмкүн. Түшүнүңүздөрбү? Карыз болбош керек деген дагы мындай тема жок да. Болот, бирок убактылуу. Бирок ошол карыз жөндөн жөн болбойт да. Сиз, значит, бир нерсени туура эмес кылып атасыз. Возможно, көп чыгым кылып атасыз. Возможно, тапканыңыздан чачканыңызды көп кылып атасыз. Возможно, сактык накопление кылбайсыз, кайра-кайра карызга жол ачып атасыз. Возможно, туура бюджет жүргүзбөй жатасыз да. Что-то не туура эмес кылып атасыз и карызга келип атасыз. Ошол карыз болгон учурдан сиз өзүңүздүн катаңызды табышыңыз керек. Ошондо сиз карыздын себеби менен иштеп баштаганыңызда, карыздын баягы миссиясы деп коем. Ошол нерсе токтоп баштайт. Ким эгер узак жылдан бери карыз болуп келаткан болсо, ошол нерсеге маани берип көрүңүздөр. Бул убактылуу. Сиз убактылуу эмес, аны мындай түбөлүккө ошол минус абалды карманып алгансыз да. Жашоо ушундай экен да, же болбосо кокуй менин пешенем ушул деген сыяктуу. Бирок карыз бул жөн гана минус абал. Андан кийин инвестиция. Ким? Мен комментарийди жандырайын. Барбы араңыздарда инвестиция менен уже инвестицияга киргендер, келгендер, инвестиция жасап жашагандар, акчасынын кандайдыр бир бөлүгүн инвестицияга жумшагандар. Акчаны кайсы бир тармакка салып пайда табуу максаты инвестиция деп аталат. Акчаңыздарды кайсы бир тармакка салып пайда табуу максаты бул инвестиция деп аталат. Сөзсүз түрдө биздин тапкан акчаларыбыздын, биздин финансыбыздын тоже бир бөлүгү инвестицияда болуш керек. Почему? Потому что акча бизге караганда жакшы иштейт. Акча мындай биз чарчап, налып, сүйлөнүп, мындай возможно иногда через не хочу деле иштешибиз мүмкүн, мажбур, айла жок иштешибиз мүмкүн, кээ бир учурда сүйүп күйүп иштешибиз мүмкүн, кээ бир учурда мындай милдет катары иштеп коюшубуз мүмкүн. Бирок акча дайыма бир калыпта, бир энергияда иштейт. Бизге караганда жакшы иштейт и көп убакытта иштейт. Мисалы, биз силы ашып кетсе 8 саат, 10 саат иштей алабыз бир суткада. Калган убакта укташыбыз керек, эс алышыбыз керек, тамактанышыбыз керек. Акча 24 саат бою иштейт. Ал уктайын дагы дебейт, тамак жейм дагы дебейт, чарчадым дагы дебейт, отпускага чыгам дагы дебейт да. Только иштейт. Ошон үчүн биз өзүбүздү жумушчу эмес, акчаны жумушчу кылышыбыз керек. Акчаны иштеткенди билишибиз керек. Ал инвестиция деп аталат. Демек, сиздердин тапкан акчаңыздардын бир бөлүгү инвестицияда болушу керек. Бул дагы финансылык базанын бир бөлүгү.
Эгер базаны эле жакшы куруп алсаңыздар, киреше, чыгаша, бюджет, сактык, инвестиция, карыз маселеси, анда уже сиздерде мындай баягы как военный база сыяктуу финансылык базаңар дагы бекем куралат. Так, жок пока дейт. Көпчүлүк баштай эле экен, Пассивдүү киреше деген эмне? Сөзсүз түрдө акчасын башкарган адамда, финансылык сабаттуу адамда, финансылык ушундай бир туура база система куруп жашаган адамда обязательно бара пассивдүү киреше болушу керек. Пассивдүү киреше мен мисалы бүгүнкү күндө 200 000 плюс бир айлык пассивдүү кирешедемин. Бул ошол улам жылдан жылга баягы сиздин финансылык өсүүңүздүн көрсөткүчү да. Бизнес. Өзүң иштебей туруп түшкөн киреше, мисалы депозит, ижара акысы дейт. Бизнес бул пассивдүү киреше эмес. Бизнес бул активдүү киреше. Потому что бизнесте сиз иштебей, возможно, командаңыз иштеши мүмкүн, может, сиз уюштуруп койгон болсоңуз, бирок все равно сиздин оюңуз, боюңуз ошол жакта болот да, туурабы? Ошон үчүн бул пассивдүү кирешеге кирбей калат, активдүү киреше. Все равно сиз ал жерде жүрөсүз да. Хотя бы контролировать этесиз, хотя бы ошол жерде аралашып, кайтарып, башкарып дегендей. Ушул слайдты директке жөнөтө аласызбы? Жок. Так, депозит, ижара акылыңыздар, пенсияңыздар болсо, например, жашы улуу апалар болсо эфирде, сиздер алып жаткан пенсия бул пассивдүү киреше. Почему? Потому что сиздер мурда иштеп койгонсуздар, азыр мамлекет сиздерди карылык каржылоо кылып жатат. Ошол карылык каржылоодон алган акчаңыздар менен сиздер эмне кылып атасыздар? Пассивном виде үйдө жатып деле, иштебей жүрүп деле ошол айлыкты, то есть ошол пенсияны алып жатасыздар. Это пассивный доход. Эгер кандайдыр бир балдарыңыздар сырт жактарда, миграцияда иштеп сиздерге ай сайын акча которуп жаткан болсо, ал дагы сиздер үчүн пассивдүү киреше, а балдарыңыздар үчүн активдүү киреше болуп саналат. Бирок бул нерселердин баардыгы убактылуу. Сиз өзүңүз курган пассивный доход бул сизди бага турган болот. Так, пенсия бар, депозит адалбы дейт. Адал эмес. Бирок адал депозит ачыш керек. Карыздарга кетет, еще жетпей калат дейт. Бир аз топтойм, кайра коротуп салам. Ар ай сайын 10 000 айлыкты алса болот экен да. Эфир сакталабы деп сурап жатасыздар. Эфирди сактабайын дедим эле. Андан кийин финансылык эркиндик. Сөзсүз ушул базалар курулуп, финансылык киреше келип баштаганда, анан биз финансылык эркиндикке чыгып баштайбыз. Себеби эркиндик деген бул эмне? Эркиндик бул, мен комментарийде өчүрөм. Эркиндик бул сиздердин бош акчаңыздар жана бош убактыңыздар менен өлчөнөт. Эсиңиздерде болсун, эркиндик бул сиздердин бош, который бир нерсеге бериш керек, төлөш керек деген эмес. Каалаган нерсеңерди кыла турган бош акчаңар менен жана бош убактыңар менен өлчөнөт. Эгерде сиздер аябай жакшы көп акча табасыздар, бирок мажбур бир жерде баш көтөрбөй иштейсиздер. Ишиңиздер аябай оор, кыйын, бирок чоң акча табасыздар. Бирок сиз дайыма ишке байлануусуз. Ал иш, сиз бир аз эле ал иштен алыстасаңыз, баш көтөрсөңүз эле, кичине сыртка чыксаңыз, ал акча сизге келбей түшпөй калып, сизден көз каранды жумуш болуп жаткан болсо, значит, ал жерде эч кандай финансылык эркиндик жок. Потому что сиз иштесеңиз акча бар, а сиз иштебесеңиз акча жок болуп жатат. Бул жерде финансылык акчага көз каранды болбой, өзүңүз каалагандай жашоодо жашоо абалы да. Көз каранды болбогондо, значит, сизде баягы иштейин деген деле муктаждык жок да. Пассивдүү кирешелериңиз бар, мисалы. Ошондуктан өзүңүз каалагандай жашоодо акчага көз каранды болбой, акчаңызды эсептеп, жетеби, жетпейби деп, страх, паника, стрессти жашабастан, мындай акчага эркин, акча бар да, эртең бияктан келет мынча, бияктан келет мынча деп. Мен азыр мисалы 4 счетуман чередовать этип койгом.
айдын башы, орторагы, мындай анан аягы кылып мындай келип турат да. Ошону биз өзүбүз курушубуз керек. Айтып атпаймынбы, финансылык база курабыз деп. Биз ушуга түшүнүк алганда анан курулуп баштайт да база. А болбосо сиздер акчаны баягы колдун кири сыяктуу эле, өзүңүздөр айткандай, көпчүлүк айткандай, менде да болгон, бул туура эмес установка. Акча колдун кири деген. Акчаны колдун кири деп, жок, акча колдун кири эмес. Акча биздин эркиндигибизге, биздин сапаттуу жашообузга иштеп бере турган бул курал, инструмент. Биз аны пайдаланганды билишибиз керек. Акча биздин ошол киреше менен өлчөнөт, чыгаша менен өлчөнөт. Киреше менен өлчөнөт, чыгаша менен эсептелинет. Бюджет менен биздин акча түзүлөт. Сактык менен биздин акча корголот. Инвестиция менен биздин акча көбөйөт. Пассивный доход менен биздин акчанын эркиндигине чыгабыз. Пассивный доход менен. Көрдүңүздөр, булар бардыгы бири-бирине мондай байланышкан да. Бул баягы цеп сыяктуу. Бирөөсүз эле калганы болбойт. Же төртөөнү өзүңүзгө жаккан төртөөнү алып эле калганын карабай коем дей тургандагы тема эмес да бул. Ар биринин артынан бирин монтуп кураштырып кете турган нерсе. Үйрөнөсүздөрбү ошону? Үйрөнгүңүздөр келип атабы? Ким кызыгуу пайда болду? Или ким уже чечим кабыл алды, мен үйрөнөм, менин деле колуман келет деп? Мен сиздерге тапшырма берем. Жогоруда айткандай, мен практикум деп айттым. Сөзсүз түрдө практикалык негизде иштешебиз. Сөзсүз түрдө акыркы 3 күндүк чыгашаңыздарды блокнотко жазып чыгыңыздар. Бүгүнкү, кечеги, андан мурунку күнкү 3 күндүк чыгашаңыздарды блокнотко жазып чыгыңыздар. Кандай чыгым болбосун, крупный чыгым, мелкий чыгым, аз сумма, көп сумма, 10 сом, 1 сом, 1000 сом айырмасы жок. Жазабыз. Эмоция менен жасалган, арасынан, мисалы, сиз 3 күндө адам 500 чыгымды кылып коюшу мүмкүн да. Мындай суммасы эмес, чыгымдын санын эсептейсиздер. 3 күндө 20 чыгым, 3 күндө 45 чыгым, 3 күндө 15 чыгым, 3 күндө 7 чыгым болушу мүмкүн. 7 түрдүү чыгым. Мисалы, бир картошка алдыңыз, бирөөнө сүт алдыңыз, жол кире кылдыңыз, индизиница салдыңыз. Например, да? 5 түрдүү чыгым кылдыңыз 3 күндүн ичинде. Ошол кылган чыгымдарыңыздын арасынан эмоция менен жасалган 3 покупканы тандап аласыз. 3. Ушунун үстүнөн иштеп атканда сиздердин мээңиздер уже башкача иштеп баштайт. Сиздер отуруп алып эле тупо мен айткан тапшырманы аткара бериңиздер. Дальше бул жагын уже подсознание өзү иштей берет. Эмоция менен жасалган 3 покупканы табасыздар. Чыгашанын ичинен эмнени кыскартса болот эле, кайсыл чыгымды кылбай койсоңуз болот эле, кайсыл чыгымдан баш тартып акчаны сактап калсаңыз болот эле. Финансылык сабаттуулук десе, көбү эконом кылып жашоо, кысынып жашоо деп түшүнөт экен. Бул тескерисинче, бул эркин жашоо. Ким финансылык сабаттуулук менен жашай турган болсо, бул чындыгында эркин жашоого алып келет. Мен 5 жылда чыккан эркиндикке сиздер деле чыгасыздар. Мен может 5 жылда кеч чыккандырмын, сиздер может 2 жылда чыгып коюшуңуздар мүмкүн, туурабы? 1 жылда чыгып коюшуңуздар мүмкүн. Кайсыныз жообун биздин сиздер ар түрдүү группалардан келдиңиздер, дал ошол группаларда админ кыздар бар. Ошол жактарга жөнөтө бересиздер жообун. Тапшырманын баарын 3 тапшырманы тең аткарып жөнөткөн айым сөз карточка алат. Анын баарын ошол группада кыздар, админ кыздар маалымат берет, айтат, дейт, сиздерди карайт, тейлейт. И эртеңки тапшырма ушунун эле уландысы болот, буюрса. И сөзсүз түрдө тапшырма аткаруучулардын арасында ким мен акчаны башкарам, мен акчалуу жашайм, акча эркиндигине өзүм ушундай база курам, система менен жашайм, мындай зарыгып карызда жашабайм, мен акчага эркиндикте жашайм дегендер болсо, сөзсүз түрдө болот аягында мынтип тандалып, терилип каласыздар. Азыр берде күчтүүлөр калат жалаң. Анан дагы деле карызда жашагысы келгендер өзү акырын эле терилип каласыздар. Ошолордун арасынан сөзсүз түрдө мен өзгөчө сиздерди финансы жактан сабаттуу кыла турган белек менен сыйлайм. Эң аягында, практикумуздун эң аягында тапшырма аткаруучулардын арасынан. Түшүндүңүздөр, тапшырманы аткарып группаларга, кайсыл группа, 4-чү группадасызбы, 5-чидесизби, 2-чидесизби, 1-чиде айырмасы жок. Кайсыл группада болсоңуз, дал ошол группага
жөнөтөсүздөр. Ошол группанын ичинде кыздар, админ менен командамын кыздары сиздерди карайт. Тапшырмаңыздардын баарын текшерет. Бул сиздерге тапшырма. Так, мен комментарийди жандырам. Бүгүнкү сабактан финансылык базалык түшүндүрмө алдык. Эртеңки сабактардан биз сиздер менен кантип бөлүштүрүү, кантип сактоо, кантип карыз болбоо, кантип көбөйтүү, кыскача мен 3 күндүн ичинде сиздерге баарын үйрөткөнгө өтө аракет кылам. Ошого ылайыктуу программа түзүп койдум. Тошто керектүү жерлерин мен сиздерге берем. Андыктан сиздер ушуну жазып чыгыңыздар. Ким ушул тапшырманы жазганда, анын финансылык базасы көрүнүп калат да. Же карызда экени, же дайыма чыгашасы көп, акчасын чачып жүргөнү, же болбосо кадимкидей акча чогултуп жүргөнү, же инвестицияга даяр экени, же эртең аны карыз күтүп турганы кадимкидей көрүнөт. Силер жазсаңар өзүңөргө билинет. Албетте мен жана командам биз сиздерди карап жеке өзүңүздөрдүкү болуш керек. Ошо өзүңөрдүн колуңардан, өзүңөрдүн акчаңардан. Мисалы, жолдошуңуз сизге берген акча уже сиздики да. Сиз аркылуу иштелип төлөнүп жаткан болсо деле уже сизге келди. Өзүңүздүкүн ала. Тапшырма. Акыркы 3 күндүк чыгашаңызды жазып чыгасыздар. Бүгүнкү, кечеги, мурунку күнкү 3 күндүк чыгашаңызды жазып чыгасыздар. Өзүңөр блокнотко иштейсиздер. Ошол чыгымдардын арасынан канча чыгым кылгансы, эми 3 күндө ар кандай чыгым болушу мүмкүн. Арасынан эмоция менен, мындай акылыңыз менен эмес, эмоция менен азгырылып жасаган 3 чыгымыңызды тандап аласыз. Ошол чыгашанын ичинен эмнени кылбай койсоңуз болот эле, кыскартсаңыз болот эле, кайсынысынан баш тартсаңыз болот эле, кайсыл чыгымды кийинкиге жылдырсаңыз болот эле. Өкүнүп калдыңыз кайсыл чыгымды жасап, мисалы. Же керек эмес эле бир чыгым кылып койдуңуз, же бир максатсыз чыгым кылып койдуңуз. Кыскасы, ошонун баарын анализдеп чыгасыздар. Айлыктан балдарга кийим алсакчы, аны деле кандай чыгым болбосун айырмасы жок. Бардык чыгымдарды айырмасы жок. Кандай чыгым кылдыңыз сиз? Канча сомго кылдыңыз? Тоже айырмасы жок. Жаза бериңиздер. Миллиондук чыгымдар болсо деле жазыңыздар. Аз чыгымдар болсо деле жазыңыздар. Эмне, кайсыл жака жумшалган чыгым болсо деле жазыңыздар. Кредит төкөм, аны да жазасыздар, ооба, сөзсүз. Хорошо, кечигип келгендер көп экен. Эфирди жарымдан кирип калдым, башын көрбөй калдым, аягында кирип калдым деп жатасыздар. Макул, 24 саатка сактап берем. Эфирди 24 саатка гана сакталат. Андан кийин өчүрүлөт. Кайра кайталап көрөм дегендер көрүп жетишип алыңыздар. Жарымын көрбөй калдым, толук көрүшүм керек дегендер тоже көрүп жетишип алыңыздар. Сиздер үчүн 24 саатка сактадым. Атак бул билимдерди мен сактабашым керек болчу. Бирок мен только чыгымдарды жазасыздар, ооба, только чыгымдарды. Группаларга жөнөтөсүздөр. Кийимдерди да жазасыздар, балдарга алган кийимдерди да жазасыздар. Группаларга жөнөтөсүздөр. Керектүү чыгымдарга жазасыз. Чыгымдын бардык түрүн жазасыздар. Канча чыгым кылган болсоңуз, ошонун баарын жазасыз. Анан арасынан ажыратып чыгасыз. Бул керектүү чыгым, бул керексиз чыгым, бул мисалы даже бир газ вода ичкен болсоңуз, аны да жазасыз. Түшүндүңүздөр, Барыңыздардын түнүңүздөр бейпил болсун. Эртең кайра эле саат 21:00 кечки 9-да сиздерди практикумдун 2-чи күнүнүн 2-чи темасынан күтөм. Көрүшкөнчө, Аллахым эртеңки күндү дагы пайдалуу өткөргөнгө насип кылсын. Тапшырма аткарганга сиздерге күч кубат берсин. Аткарасыздар деп мен терең ишенип турам. Группалардан биз командабыз менен сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Сөзсүз тапшырманын аткаруучусу болуңуздар. Сиздер аткарган тапшырмадан сиздин чыныгы финансылык жашооңуздун тагдыры чечилет, мындайча айтканда. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө.